эне жана бала борборунда аортогемотрансфузия кылгантабыз. Bir aydan beri подготовка болду, химиотерапия өттү. Бүгүн сбор костного мозга кетет. То есть пересадка костного мозга башталды. Мына bir aydan beri даярдык болду. Жакшы, Азыр жакшы болот бүт бардык, Корккон жоксуңбу? Жок, коркпо, сен күчтүү кызсың да, Бул болсо лимфома Ходжкина деп коет. 2 жылдан бeri ооруйт, 2 жылдан бeri химия алып аткан. Бүгүн болсо бул ооруну только пересадка костного мозга менен айыктыра алабыз. Бизде биринчилерден болуп, азыр аутогемотрансфузия, то есть пересадка костного мозга болот. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй, сөөк чучугун алмаштыруу боюнча иш-чара уланып атат. Мында мурдараак башталган даярдык биздин пациентибизге 15 жашта 2 жылдан бери онкологиялык оорунун бир түрү бул лимфома Ходжкина деп коет. Ошол менен жабыркайт. Андан сырткары дагы системалуу коллагендик оорусу бар. Сөөк чучугун алмаштыруу иш-чарасы бул этап менен жүрөт да. Биринчи этаптан толук өттү, изилденип, анан ошол дал эне клеткалар деп коеюн, ошолорду топтоо үчүн атайын убакыт өтүп, текшерилип, дарыланып, анан бүгүнкү күндө аферездик аппараттын жардамы менен, ал аппарат дагы өтө кымбат баалуу аппарат болуп эсептелет. Азыр Туркиянын, Россиянын онкологдору менен биргеликте мында онлайн связь менен өздөрү да бул жерде турушат. Кыргыз-түрк достук ооруканасындагы кызматкерлери бул жерде баары чогуу жасалып атат. Азыр ошол эне клеткаларын топтоо башталат, топ алып, мындай кийин дагы бир сыйра химиялык жол менен дарылап туруп, организмди мындай айтканда тазалап, анан кайтадан ушул топтолгон клеткаларды биздин пациенттин өзүнө куят. Анан ошонун жыйынтыгында мындай 90-100% натыйжалуулук күтүлөт да. Абалы буюрса биздин пациенттин абалы бул ушул иш-чара бүткөндөн кийин баары биригип, бир айдын тегерегинде болот. Ошондон кийин абалы мындай жакшырат, турукташат буюрса.